Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Нурланбек Тургунбекович Шакиевге, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Медербек Асанбекович Сатиевге, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Максат Кубатович Асаналиевге, Кыргыз Республикасынын УКМКсынын төрагасы Камчы Кыдыршаевич Ташиевге, Кыргыз Республикасынын Судьялар Кеңешинин төрайымы Аида Асанбековна Сейдахматовага кайрылуу. Урматтуу жетекчилер, мен Кыргыз Республикасынын жараны Жапаров Калыбек Арзебекович сиздерге төмөнкү жагдай үчүн кайрылам. 2025 жылдын 28 мартында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым жергиликтүү сотторунун судьяларын которуу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бул жарлыкка ылайык Сокулук райондук сотунун судьясы Кадыркулова Талайкүл Калыкбековна Бишкек шаардык сотуна которулган. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Конституциялык мыйзамынын 17 беренесине ылайык жергиликтүү соттун судьясы ротация тартибинде башка жергиликтүү сотко которулганда жаңы кызмат ордуна дайындоо жөнүндө тиешелүү жарлык чыккан күндөн тартып өз милдеттерин аткарууга киришет. Ошентип судья Кадыркулова Талайкүл 2025 жылдын 28 мартынан тартып Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп эсептелет жана Сокулук райондук сотундагы ыйгарым укуктары ошол күндөн тартып токтотулат. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Конституциялык мыйзамынын 5 беренесине ылайык дайындалган судьялар өз ыйгарым укуктарына ант берген күндөн баштап жүзөгө ашырат. Бирок ошол эле берененин 3 бөлүгүндө көрсөтүлгөндөй жергиликтүү соттун биринен экинчисине которулган судья ант берүүгө милдеттүү эмес. Ошондуктан эгерде судья Кадыркулова Талайкүл Сокулук райондук сотунан Бишкек шаардык сотуна ротация тартибинде которулган болсо, анда анын кайрадан ант бериши талап кылынбайт. Демек, ал Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп, президенттин тиешелүү жарлыгы чыккан күндөн тартып эсептелинет. Бирок 2025 жылдын 2 апрелинде судья Кадыркулова Талайкүл Сокулук райондук сотунда соттук териштирүү жүргүзүп өкүм чыгарган. Бул иш аракеттери мыйзамга каршы келет. Анткени ал учурда Сокулук райондук сотунун судьясы катары ыйгарым укуктарга ээ эмес болчу. Судья Кадыркулова Талайкүлдүн Сокулук райондук сотунда өкүм чыгарышы бул Кыргыз Республикасынын президентинин расмий жарлыгын аткарбоо катары бааланат. Эгерде судья жарлык чыккан күндөн тартып башка кызмат ордуна дайындалган болсо, анда анын мурунку сотто иш аракет жасоосу мыйзамсыз болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин тиешелүү беренелерине ылайык расмий документтерди, анын ичинде президенттин жарлыгын аткарбоо, кызматтык ыйгарым укуктардан кыянаттык менен пайдалануу же ыйгарым укуктарынан аша чабуу катары каралышы мүмкүн жана бул үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Жогорудагы жагдайларды эске алып, судья Кадыркулова Талайкүл Калыкбековнанын мыйзамсыз аракеттерине укуктук баа берип, тиешелүү чараларды көрүүңүздөрдү суранам. Жарандык активист Жапаров Калыбек Арзебекович, 4 апрель 2025 жыл.